достор, сиздер менен мен Айдана Дека. Мынакей эми мен ушундай сонун эфирге сонун программага келип калдым. Өзгөчө программа экен. Өзүңүздөр көргөндөй алдында ушундай сонун тамактар менен тосуп алышты. Мукбанг по-кыргызски деген сонун передача экен. Мен негизи өзүм билгениңиздердей Кореяны абдан жакшы көрөм, Кореянын тамактарын жакшы көрөм жана ушу Кореялардын программасын абдан жакшы көрөм. Көп көрчүмүн ушу Кореядагы жылдыздар ушу камерага тамактанып, өзүнүн пландарын айтып берип, жакшы нерселерди айтып берип, тамак жегичек сүйлөшчү. Кыргызстанда да ушундай сонун программа ачылыптыр. Абдан кубанычтамын. Ошондуктан кичине түшүндүрө кетейин. Анан комментарийге жазбаңыздар. Бул эмне анан эле жеп алса болбойбу, жанталашып жеп сүйлөп атат деп. Андай эмес, достор. Атайын сиздер үчүн ушундай Корея тамагы менен тааныштыруу үчүн жеп жана сиздерге сонун нерселерди буюрса айтып берем. Программанын эрежеси эркин отуруу. Ошондуктан сиздерге шашпай баарын кенен айтып берем. Буюрса жакшы эфир болот деп ишенем. Жанакы кичинекей чакта өзгөчө мектепте айтчу эле го, когда я ем, я глух и нем деп. Сүйлөгүлө, укпагыла, бир гана жегиле деп. А мен дайыма мектепте айтчумун, когда я кушаю, говорю и слушаю деп. Демек, бүгүн ошондой болду окшойт. Азыр сүйлөп дагы берем, тамакта жеп берем. Анда эмесе баштадык. Бисмилла. Жакшы бир тамактануу болот окшойт, Кудайым буйрса. Мынакей достор, бардыгыбыз эле билебиз, биринчи тамак, экинчи тамак. Мага бул жерде сонун корейский суп даярдап коюптур, мындай лапша менен. Сонун бир тонкая лапша такая здесь. И жумуртка бар экен, эт бар экен, жана бадыраң. Кунжут жүрөт бул жерде. Экинчи тамакка бул жерде ток. Курулган ток, сонун бир соуска курулуптур, үстүндө көк пияз, кунжут эчилип абдан шилекейди агызат турган аппетитный тамактар экен. Бул жерде чеснок, соевый соуска малынган, кимчи, Кореяны жакшы көргөндөр бардыгы эле билет болуш керек. Кимчи абдан дамдуу. Бул жерде фасоль, бирок чын айтсам мен фасольду жактырбайм. Так, бул жерде шпинат. И бул жерде редька. Редьканы да жактырбайм. Бул бутылкаларда менде лимонный соус жана уксус. Аны эмесе баштадык. Бисмилла. Бир чалым. Мынакей. Бир сонун муздак суп экен. Мен боюм кичинекей болгондуктан кичине көтөрүлүп жейм. Абдан дамдуу экен. Жана басам программанын эрежеси мунун баарын мен жеп бүтүшүм керек экен. Билбейм бул нерсени кандай кылам, атайын ачыкка келдим. Эреженин баарын туура аткарайын деп аракет кылам, бирок негизи мен өзүм кичинекей арык чырай келем. Анан өзүм да тамакты аз жейм. Бирок дамдуу экен тамактары. Ким билет, балким баарын жеп коем. Лапшасы абдан дамдуу экен. Чынында эле абдан дамдуу экен. Жөн эле камерага эмес. Ушунчалык жумшак бышырылган эт экен. Басам эт жөнүндө айта кетейин. Тамактын бардыгы халал. Бул негизи бул ресторанда бардыгы халал экен. Корея тамагы десе эле ит мышык жеп атат деп ойлобоңуздар. Андайдан Кудай сактасын, бардыгы сонун, адал тамак. Абдан дамдуу. Ошо достор, мен азыр болсо өзүм үйдөн келатам. Программам эртең менен тартылып жатат. Кызым үйдө октоп атат. Көп суроолор берет, силер ошо эфирге барганда, жумушка барганда кызыңарды ким карайт деп. Албетте атасы бар, экөөбүз очередь менен. Атасынын жумушу көбүнчө кечинде башталат, тойлор, корпоративдер, иши бир жумуштар кечинде башталат. Меники тескерисинче ушундай интервью, салон, би студиям эртең менен түшкө чейин. Ошондуктан мен эртең менен түштө жумуштарымды бүтүрүп алам, үйгө барып, анан кызым менен отурам, үй жыйнайм, шылып аял затка керектүү бүт иштерди кылам.
сонун экен. Абдан сонун экен. Негизи биринчи жолу ушинтип камерага туруп жеп атам. Өзгөчө сезимдиркен, бирок мен ойлойм, сиздерге жагып атат болуш керек деп. Кореяга барганда 1,5-2 жыл болуп калды окшойт Кореяга барып келгенде. Эми биз Кореяда эле рамен деп эле ойлойбуз да. Рамен жеген эле барат экен десем, чынымды айтсам, тамактар абдан түрдүү, абдан сонун тамактар бар экен. Барганда эле рамен жейин дедим, ошол жерде кыргыз бир туугандарыбыз рамен сонун жасаган жерге алып барбады. Баары бир үйдө жасаган рамен менен Кореядагы рамен албетте айырмаланып турат экен. Өзгөчө бир сонун соустар менен жасалат экен жана башка дагы сонун тамактары бар экен. Корея абдан жакты. Эми албетте ал жерде морепродукты аябай көп, балыктан жасалган тамактары абдан көп. Анан тойбойт экенсиң да. Мисалы, эмнеге корейцтер баары арык, мындай семиз адам жок, анткени ушундай балык, ушундай сыяктуу тамактарды жейт экен, мындай майлуу тамактарды көп жебейт экен. Ошон үчүн арык болушат экен. Нан жебейт, аларда бир гана күрүч. Анан нанды издеп ал жерде атайын узбекский чайханалар бар экен. Ошол жака барып, кичине өзүгө жаккан мындай майлуу тамактарды нан менен жеп алаттык. Анан кийин кайра барып рамен, ушундай лапшаларды жеп айсалаттык. Анан биз анда буну дагы азыр жептим. Буюрса, бул тамакка киришеликчи, аябай жанатан бери карап жегим келип атат. Анткени бул тамакты Кореядан жеп көргөм. Кампунги деп аталат. Туура айтсам, унутуп эле калбасам. Бул дагы бир жолу айта кетейин. Тооктун эти куурулган, сонун бир кичине ачуураак соус, кунжут жана мынакей өзүңүздөр көргөндөй кичинекей болгарский перецтер жүрөт, көк пияз. Бүгүн точно баарын жеп кетет экенмин. Коркоттум элем жебей, балким даамдуу болбой калат деп. Баары даамдуу экен. Достор, сөзсүз келиңиздер. Сөзсүз жеңиздер. Кичине ачуу экен. Бирок ачуу сонун табитте ачат. Эле жыргап атам, Да, добавка сурабасам болду. Абдан сонун экен, достор. Чынында эле аябай даамдуу экен. Сөзсүз түрдө ушундай жеңиздер. Мынакей, достор, суу ичейин. Албетте ачуудан кийин суу ичип, кичине оозду бошотуп, кайра башка тамакка да киребиз. Бутылкалар абдан жагат мага, анткени корейский сериалдарды көргөндө жанагындай жерге отуруп алышып, ушундайды коюп алып суу ичип атышат, мындай кичинекей стаканчиктерге коюп алып. Абдан кызыкчумун. Анда эмесе, достор, кичине эме жөнүндө айтып берейин. Өзүмдүн чыгармачылык жөнүндө кандай пландарым бар, анткени кайсыл интервьюга барбайлык. Эң биринчи эле суроо, кандай пландарыңар бар, эмнелерди, кандай жаңылыктар менен таң калтырайын деп атасыздар деген суроо
берет ар бир эле журналист ар бир интервьюда. Бүгүн мынакей өзүмө суроо берип өзүм жооп берет экенмин, ошондуктан ошол суроодон ошол жооптон баштайын. Буюрса чыгармачылыгымда жаңылыктар абдан көп. Анткени карантинде эс алып абдан бир жакшы илхом топтодук окшойт, эс алдык, энергия топтодук. Азыр болсо эми буюрса жакшы пландарды баштадык. Буюрса жакында кайрадан жаңы стиль менен чыгам. Өзүңүздөр билгендей эле жыл сайын мен өзүмдүн стилимди алмаштырып турам. Мисалы мурда мен өзүңүздөр билгендей ободок мышык менен чыкчумун. Анан бир жылдары New Айдана Дека деп хэштег менен чыгарып, чачтарымды ар кандай боекторго бое баштадым. Сары, кызыл, көк, жашыл, розовый еще түрдүү чач боёдум. Эми азыр болсо дагы бир сонун стиль ойлоп таптык. Кудайым буйрса жакында көрөсүздөр. Алмаштырып туруп алсак албетте кызыксыз болуп калат да. Боюм кичинекей болгондуктан, бул чоң пияла чоң болгондуктан кичине ыңгайсыз экен, бирок главное вкусно дегендей. Дагы эмне жөнүндө айта кетейин. Негизи эле мен жаңылыктарды жакшы көрөм да, кичине жаңыланып турганды жакшы көрөм. Баары бирдей боло бергенде, албетте тажап кетесиң. Ошондуктан өзүңүздөр билгендей мен өзүмдүн бизнес жаатымда дагы проекттерим бар. Өзүмдүн салонум бар, сулуулук салону, өзүмдүн би студиям бар. Азыр ошол жакта дагы жаңылап атам. Салонумда кичине башкача ремонт кылып, башкача эмеректерди заказ берип, анткени кечке эле бир жерде иштей берсең, албетте кичине тажап кетесиң. Анан мастерлеримди ойлонуп, кичине жаңылантайынчы деп ошо салондун ичин өзгөртүп жаткан учурум. Би студиямда дагы кудайым буйрса эми баштайм. Ичин жаңылатып, башкача боекко боеп, балким. Ошо дагы көп сураган суроого жооп берип кетейин. Бир күндө канча убакыт үй бүлөгө бөлөсүң, канча убакыт жумушуңа деп көп сурашат. Өзүмдүн кичине күнүмдүк режимимди айтып берейин. Эртең менен турам. Эрте турабыз. Мурда түшкө чейин уктай бергенде, азыр эми кичинекей кызыбыз бар. Эртең менен эрте турам. Курсагын тогузам, кийинтем, жуунтам, ойнойм. Эшикке чыгарып күндүн астына сейилдеп келебиз. Андан кийин үйгө келип тамактанабыз. Жолдошум ойгонот, как раз биз келип калгачак. Жолдошум экөөбүз тамактанабыз, сонун завтрактарды. Негизи завтрак жасаганды абдан жакшы көрөм. Сонун завтрактарды даярдап, экөөбүз тамактанабыз. Анан мен ушундай интервьюларга, салонума, жумуштарыма кетем. Кудайга шүгүр, мен да бир сиңдим бар. Ошол жардамдашат. Кызымды карайт, бирок мисалы азыр ысык болгондуктан үйдө калтырам. Буга чейин жаныма эле алып жүрдүм, анткени мага ошол жакшыраак экен. Тем более кызым ал кезде смесь иччү эмес. Азыр болсо албетте эмизем дагы, жана үстүнө смесь дагы берем, анткени чоңоюп атат, 5 ай болду. Курсагы чоңоюп атат, көбүрөөк тамак жеп баштады. Ошондуктан азыр ошо сиңдим менен калтырып коем, карап турат. Мен бат эле барып калам 2-3 саатта. Анан жолдошум жумуштарына кетет. Ошол суп дагы аябай жакты. Муздак суп экен. Негизи жанакы эмелер бар го, ASMR дегенчи, жанакы микрофондун жанына туруп алып, чайнап, ушинтип бир нерсени жутуп деп атайын угузуп, ошондо уккан мен эмнегидир жакшы көрөм. Ошентсем эле аппетитим ачылып кетет. Балким мен дагы азыр ушинтип ичсем, сиздердин курсаңыздар ачып, аппетитиңиз ачылып кетет. Мына угуп көрсөңүздөр.
Негизи мага оңой эле болуп атат. Тамактанып жана бир нерселер сүйлөп берип, анткени мен көнгөм. Мен кичинекей чактан бери эле мамам айтып калчу. Ай сен жеп деле, тамак жеп деле баарын жетишесиң деп. Чынында эле мен жеп атканда унчукка эле жей албайм. Сөз түрдө сүйлөп, бир нерселерди айтып берип, ошентпесем мындай тамагым даамдуу болбой аткандай сезилет. Негизи Кореянын ушул лапшалары атайын ушундай чоюлма да. Ушу деп ушинтип узартып жешет да. Ошонусу дагы жагат. Мисалы кичинекей эле кыз Инстаграмдан, Ютубтерден көрүп калам. Момундай бир табак кесмени деп эле баарын жеп коет. Ошого таң каласың. Абдан укмуш деп. Анан баса кореянкалардын беттери абдан тунук, сонун болот го, мындай майланышып, сонун болуп көрсө, алар ошо балык, морепродукты көп жейт экен. Ал нерсе абдан ден соолукка, ошо кожага пайдалуу экен. Мен дагы барганда Кореяга мага мындай бир табак алып келип берди. Арасында толтура морепродукты, моллюскалар бар, осьминогдордун кусочектери бар, ошо баары бар экен. Анан жегим келбейт кан депчи. Мындай анча мындай көрүнгөн эмес да. Анан ошол жакта бир подружкам бар, курбу кызым кореянка. Айтып калып, Айдана билесиңби, эмнеге биздин беттерибиз ушундай тунук? Биз ушундай балыктарды, морепродуктыларды көп жейбиз деп. Ошону угуп алып баарын төгөтүп жеп койдум. Менин да бетим тунук таза болсун деп. Демек, кыздар сулуулук үчүн эмнеге гана барбайт? Туурабы? Так. Тая берет экен, чынын айтсам. Эмнеге кичине боюм узун эмес? Негизи мен камерадан, Инстаграмда, клиптеримде аябай бир чоң кыз көрүнөт экенмин. Көп айтышат ушинтип. Мындай чоң, бою узун, чоңураак, далдуу кыз деп ойлошот экен, бирок жашоодо көргөндө аябай эле кичинекеймин. Аны мойнума алам, кичине семиргим келет, чынын айтсам. Анткени тамак аз жейм, көп жегенди үйрөнүш керек болуп атат. Кичине толгум келет, чынын айтсам. Баары эле жашоодо сен боюң кичинекей турбайбы? Сен ушантип сен бир кыздын апасы болуп алган арыктырбайсың деп ушинткенде кээде жагат, кээде чын эле мени башкача элестетишет го, бою узун элестетишет го, анан жолукканда тааныбай калгандар да болот. Бул Айдана Дека эле депчи. Баса Айдана Дека боюнча өзүмдүн атымды айтып мындай непривычно болуп кетти. Өзүңүздөр билгендей, биз жакында жолдошум экөөбүз мага жаңы паспорт жасадык. Мен официалдуу Акимова деген фамилияга өттүм. Мен үчүн бул абдан бир чоң жаңылык, анткени бул нерсе ар бир эле айым чече албайт экен. А мен кыз жигит болуп жүргөндө абаз менен фамилиясы жакчы да мага, Айдана Акимова дегенчи. Анан ойлой берчүмүн, ушундай сонун угулат, кийин алмаштырсам депчи. Анан жаштын тилегин берет деп коет эмеспи. Чынында эле Кудайым буйруп ушундай Акимова деген фамилия алдым, а бирок сахнада албетте Айдана Дека деп эле чыгам, анткени эми бул ат менен көнүп калдым өзүм деле. Бирок паспорт боюнча Акимова болдум. Куттуктап койсоңуздар болот, комментарийде абдан сүйүнүп калам. Мына кече жакында эле ошо апам чалып айылдан куттуктады биздин үй бүлөбүзгө, эми официалдуу түрдө кош келипсиң деп абдан сүйүнүштү. Аябай бир жакшы сөздөр болду. Мен дагы бир сыра өзүмдү 2 эсе 3 эсе өзүмдү аябай ошол жерде родной элестетип калдым. Анткени мен дайыма апам мага айтчы, күйөөгө тийгенде баш отуң менен ошол үй бүлөгө болду, бүлө бол, ошол жака кир, сенин үй бүлөң ошол болот. Биз сенин төркүнүңбүз. Сен бизде азыр коноктосуң, кийин турмушка чыкканда ошол жактын кызы болосуң деп
дайыма кичинекей чагымдан бери айта бериптир. Ошондуктан азыр мен мисалы өзүмдүн үй бүлөмдү абдан жакшы көрөм. Эми официалдуу түрдө дагы бир үй бүлө болдук. Абдан сүйүнүп жатам. Мага бул нерсе өзүмдүн каалоом менен болду. Эч кандай аваз айткан деле жок. Мен фамилиям өтөсүң деп өзүм эле фамилиямды алмаштыралык деп калдым. Бул баарыңыздар билгендей эле кимчи. Ачуу капуста. Бирок муну жеп турбаса да болбойт, анткени бул тамактын баарын жөн эле баарын жей албайсың да. Ушундай ачууну жеп турсаң, кайрадан курсагың ачып калат. Кайра жаңы күч менен ушунун баарын жеп баштайсыз. Суу абдан пайдалуу. Негизи мен сууну эми көп ичип баштадым. Мурда такыр суу иччү эмесмин. Мен таң калчумун, 2-3 күндө эле суу ичпей жүрө берчүмүн. Көрсө суу көп ичиш керек экен. YouTube'дан көп видеолорду көрүп, суу канчалык пайдалуу экенин эми көп ичип баштадым. Негизи ушул программа мукбанг деген каяктан кандай болуп пайдалуу болуп калганын айтып берейинби? Эгерде кызык болсо. Мурда 50-60 жылдары бир кыз мындай кедейирээк эле кыз экен. Негизи эле ошол убактарда Кореяда абдан ачарчылык болуптур. Абдан кризис, айтсам болот, болуптур. Ошол убакта бир кыз магазинден толтура тамактарды алып алып, үйүнө келип, сотканы коюп, телефонду коюп, прямой эфирге чыгат экен. Эми азыркы тил менен айтып берип атам да, анан негизи досторуна чалып ушундай сыяктуу бир нерсе болуптур. Анан ошолордун алдында эле ушуну жеп баштаптыр тамакты. Жеп, сүйлөшүп, анан досторуна жабып калат экен. Кызыктуу болот экен, кел хотя бы ушинтип сүйлөшүп турабыз деп айтат экен. Анан ушинтип мукбанг деген или мукбанг ар ким ар кандай айтат. Ушундай передача жаралып калыптыр. Кореяда бул өтө популярдуу программа. Деп аябай көптөн бери билгендей кылып айтып койдум. Өзүм деле кече жакында эле бул нерсе жөнүндө билдим. Мен ошо программага чакырганда кайдан пайда болуптур бул программа? Тарыхын билгим келди. Мен жантан бери эле эмнени ойлонуп атам айтайынбы? Ушундай отурупчу камеранын астына какап кетсем эмне болуп болду экен? Камеранын алдында кызарып, ошо бул программанын дагы бир эрежеси. Бул жерде монтаж дагы болбойт экен. Мисалы башка эфирлерде окшошпой, мындай кичине катачылык кетирген кадрларды кесип кыркып, жакшы идеальный эфир болуп коет да. А бул жерде эч нерсе кесилбейт экен, как она есть. Азыр ушун үчүн бир нерсе болуп кетсем, ал нерсе кесилбейт. Ошо боюнча эфирге кошулат. Ошондуктан аккуратно жегенге аракет кылып атам, какап кетпейин деп. Кудай сактасын. Мынакей суптун жарымына келип калдым. Абдан жеңил жейилет экен. Бул жерде шпинат, чеснок дегендерди жеп эле коеюн деп атам. Анткени мен негизи тамакты абдан тандап жейм. Ошонун аябай начар да. Анткени мамам көп айтып калат, сен ушу курсаңды тогузуш үчүн мен үчүн бир чоң проблема болчу дейт. Мисалы үйдөгүлөр борщ ичкиси келет, а мен капуста жебейм такыр. Аны атайын мен үчүн мамам башкача тамак жасаш керек болчу. Гороховый суп жегиси келет. Гороховый суп мен да аны жаман көрөм. Азыр айтып кетпедимби, фасольду жаман көрөм деп. Ушундай эмелерди жаман көрөм да. Болгарский перец таптакыр жебейм. Дагы эмне жебейм? Крабовые палочки. Кальмар, ушундай сыяктуу нерселерди жактырбайм. Анан папам күлүп айтып калат, Турцияга барарда, ал жерде алардын
фирменный тамагы десем болот. Фасоль көп колдонушат. Почти что ар бир эле тамагында сөзсүз фасоль бар да. Мен папам күлүп, сен Турцияга кетип ачка калба деп күлгөн эсимде. Чынында эле, бирок Турцияга барганда эми албетте башка тамактарды жеп аттым, фасоль кошулган эмес. Ошон үчүн тамакка мен абдан капризныймын. Бирок башка өлкөлөргө барганда, мисалы, ар ким ар кандай го, башка өлкөлөргө барганда, ошол жерлердин музейлерин кээ көргүсү келет, ошол жерлердин бир достопримечательстволорун көргүсү келет, а мен тамагын көргүм келет. Тамагы кызык боло берет. Бул кандай тамак жешет болду экен булардын, бул эл депчи. Анан эч качан да коркпой, мисалы, балким жакпай калат деп заказ бере коюшат го. Мен заказ бере берем, жакса жагат, жакпаса жакпайт. Бирок зато кийин эсимде калат да. Зато мен ушундай тамак жеп көргөм, зато мен ошол жактын тамагын билип келгем деп жакшы бир эсимде жакшы күндөр калат. Жана экинчи, чет өлкөгө барганда биринчи тамагын жеп көрсөм, экинчи сөзсүз түрдө паркына барам, развлекательный аттракцион парктарга. Анткени мен ушунчалык экстримди жакшы көрөм, билесиздерби? Аябай жакшы көрөм экстримди. Мисалы, ошо Бишкекте, Кыргызстанда жардан секирген сонун бир эме бар, жер бар. Ал жерде страховка ийилип, жардан сени түртөт да. Ал аябай бийик жардан. Ал жерде монтип темирлер менен сени кармабай, жөн эле мындай страховка кылып коет, жумшак эле да. Секирип баратканда эч нерсе жоктой эле кете бересиң. Анан жерге жетейин деп калганда тиги страховка көтөрүп кармап калат да. Ага чейин жөн эле кулап бараткандай сезим болот. Дем ала албайт экенсиң, ошо айтып кетет сезимдерим. Ошо жардан секиргенде ойлойсуң, о деп кыйкырам, жыйлайм депчи. Токтоп эле калат экенсиң, унчукпай эле. Анткени дем ала албайсың. Анан жерге түшөйүн деп калганда деп дем алып, анан өзүңө келесиң, бирок ушунчалык бир сонун экстрим. Баса YouTube'дан деле көрүп койсоңуздар болот, Айданын дека жардан секирди деген. Ошондой сонун эмеге баргам. Ал эми башка чет өлкөлөргө барганда, мисалы, сөз түрдө аттракционуна барып, сөзсүз эң катуу, мен аттракцион десем, жанакындай эмелер жакпайт, мындай башта айланкан мындай аттракциондорчу, өйдө болду. Андай эмес, мен американский горкисине ар бирине сөз түшүп чыгышым керек. Эң биринчи за граница барган, Россияга баргам. Ошо Москвада түшкөм. Андан кийин Кореяга барганда, ошол жакта абдан бир сонун американский горки бар. Кудайым буйруса, дагы Кореяга аябай баргым келет. Ушунчалык бийик. Ошол аттракционго түшүш үчүн биз канча саат? 4,5 саат очередде турганбыз. Ушунчалык бир абдан популярдуу аттракцион да. Ошону YouTube'дан деле көрүп койсоңуздар болот, кайсы аттракцион Кореяда эң популярдуу деп. Ошака аябай көп барышат. 4,5 саат турганбыз. Түшкөнүбүз бат эле, бирок ушундай бир эч качан унутулгус бир сезимдерге кабыл болосуздар. Андан кийин Кореядан кийин Кореяга чейин Турциядан дагы түшүптүрбүз, бирок ал жерде анча деле мындай катуусуна түшпөй калганбыз, анткени жаан жаап анча көңүлүм келбей койгон. Ал эми Дубайда биз баалайбызда, Дубайга барганда абдан мен кийин билдим, рекорд Гиннесга кирген китеп бар го, рекорд Гиннес китебине кирген аттракционго биз көрсөтүшүптүрбүз да. Ушунчалык катуу, ушунчалык бат. Мен ушундай кирпиктеримди өстүрүп баргам. Андан кийин эң астына отуруп алам да, мен дагы американский горкинин кичине артыраак, ортороок отурсам болот, астта элдер, артта элдер. Жок, мен эң астына отурушум керек. Сөзсүз могу астын көрүшүм керек да. Ал аябай бийик, анан өтүп бат түшөт, анан монтип башты айлантат да. Ошол жерде мындайдан түшкөндө кирпиктер менен өзүнөн өзү эле өзүм кирпиктеримди көрүп атам да, биринчи жолу ошондо көзүмөн жаш чыккан. Анан оозуңду ачсаң, деп бир күлкүмүштүү болосуң, ошону камерага тартса бир 60-тагыдай эле бир сүрөт болот болуш керек. Ошо менин эң башка өлкөлөргө барганда жакшы көргөн нерсем ошо тамак жеш керек, сөзсүз ошол элдин жана аттракциондордон түшүш керек. Ошо достор, азыр жайында көп жаштар, көп выпускниктер ойлоп атса керек, каяка тапшырсам, каяка окусам, ким болсом деп.
Баарыңыздарга айтарым, бул мен өзүмдүн жеке менин кеңешим болсун. Карабаңыздар кайсыл профессия акча алып келет деп. Мисалы кээ бирлер азыр кайсыл профессия актуалдуу деп ошол жака эле кете берет. Мисалы азыр экономист көп акча табат, же бухгалтер, же дагы бир башка бир кесип ошолор акча көп табат деп каалоосу жок эле акча табыш үчүн ошол профессияны тандайт. Сиздерге айтарым достор, андай нерсеге барбаңыздар. Жан дүйнөңүз эмнени каалап атса, жүрөгүңүздөр эмнени каалап атса, ошол жака барыңыздар. Эгерде сиз ошол ишиңиздерди сүйүп, 100% ошол жумушуңуздарга берилсеңиздер, ошол нерсе действительно жакшы акча алып келет. Эми албетте акча бул азыркы учурда эң керектүү да, ошондуктан ойлобоңуздар, буга акча эле керек, ошол жөнүндө сүйлөйт этип. Жок, бул чынында эле азыркы заманга керектүү, сөзсүз акчасы жок. Албетте жашоо кыйын болот. Ошондуктан ошондой кесип тандаңыздар, өзүңөр эмне каалап атасыздар. Мисалы, мага деле абдан көп айтышкан. Мен мисалы өзүм Мураталы Куренкеев атындагы музыкалык окуу жайды бүтүргөм. Аяка тапшыраардан мурун мен ошо мектепти бүтүргөндө көбү туугандарым, досторум айткан: "Эмне кыласың музыкант болуп? Музыканттар эмне акча тапмак беле? Музыканттар эми аз табат" деп ушинтип мени аябай көп отговаривать этти да. Башка эле барбайсың, мисалы, тияка же бияка деп башкача профессияларды айтып туруп алды. Бирок мен эң башкы ата-энеме чоң рахмат. Такыр мага тияка бар же бияка бар деген жок. Кайсыл кесипти каалап атасың дедим. Албетте ырчы дедим. Ырчы болом десем, анда тапшыр деди. Эч нерсеге мага тоскоолдук жараткан жок. Өзүм бардым, экзамен бердим, бюджетке өттүм, ошол жерде окудум, бүтүрдүм. Кудайга шүгүр, азыркы күнү жашоомо, кандай десем, нааразы эмесмин, Кудайыма шүгүр. Ушул менен ушундай мындай нан таап жашайбыз, ушул профессия менен жашап атам деп айтсам болот. Убагында айтышкан, ырчы эч качан көп акча таппайт деп. Эми бул мисалы же болбосо наоборот, ырчы болгуңуздар келбей эле турат, бирок ырчылар көп табат деп. Көбүнүн ушундай сөзү бар да, ырчылар аябай бай, көп табат, ырчы болуп коеюнчу деп. Эгерде өзүңүздүн каалооңуздар болбосо, эч качан например, ырчылык кесипти чыдап аяна чейин, майына чейин майын чыгарып иштей албайсыздар. Анткени бул абдан татаал жумуш, ырчы болуш, артист болуш. Көп ойлойт: "Ой, бойлонуп, ыр жаздырып, чыгыпырдап койду" депчи. Кадрдын артында ушунчалык кыйын күндөр, ушунчалык татаал күндөр турат. Баарын айта берсем абдан көпкө созулуп кетет. Мен еще параллельно тамак жешим керек, бүтүрүшүм керек. Ошондой достор. Ошондуктан баарыңыздарга ошол эфир кичине пайдалуу болсун деп жакшы сөздөрүмдү айта кетейин достор. Сөзсүз түрдө жүрөгүңүздөр эмнени каалап атса, ошол нерсе менен жашооңуздарды уланткыла. Сөзсүз түрдө ырыскысын берет Кудайым. Кандай талант сизге Кудайым берсе, ошону сөзсүз өрчүткүлө. Позитивдүү болгула, албетте. Анткени азыркы учурда эмне көп, негатив көп. Ошол эле өзүмдүн жашоом жөнүндө айта кетейин. Эч качан бирөөгө мен 100% баарына, жашоо дүйнө жүзүнө, Кыргызстандын баарына жагып кете албайм. Дагы бир интервьюм бар, мен доллар эмесмин баарына жаккыдай дегендей. Позитивдүү бололук достор. Эгерде бирөө жакпаса, бирөө бир нерсе туура эмес кылып атса, негатив жазбай эле койгула, просто эле көрбөй эле койгула. Жашоого жакшы көз караш менен карагыла. Эгерде сиздер позитив тартууласаңыздар, сөзсүз бумеранг болуп позитив келет. Негатив кетирсеңер, сөзсүз негатив келет. Ийгиликтин бул эң башкы бир эң башкы жана эң жөнөкөй секрети да. Бул болгону позитивдүү болуш керек, ич күйбөш керек. Бирөө тиңдей жашап атат, мындай жашап атат деп, ар биринин өзүнүн проблемасы бар, өзүнүн жашоосу бар. Бирөө эле сонун жашайт, булар идеально дебеңиздер, анын деле өзүнүн жашоо турмушу бар. Өзүңөрдү карагыла, бир гана өзүңөргө жооп бергиле, эч кимди туурабагыла, уникалдуу болгула. Өзүңөр силерде башка адам жок, башка бирөөдөй болбоңуздар. Ошондуктан өзгөчө жаштарга айткым келет, анткени менин аудиториям баары бир жаштар.
достор келиңиздер, жакшы ынтымактуу бололук, Кыргызстанды сонун гүлдөтөлүк, бир жакшы проекттерди кылалык, жакшы ойлорду кылалык. Ушундай сонун программалар, жаңы программалар ачылганга сүйүнөлүк. Анан биз мурунку менен эмне тамак жеп атат, жөн эле интервью берсе болбойбу дейт. Андай интервьюлар толтурам. А бул башкача интервью болот да. Бул да бир кичине болсо да кызык болот. Ошондуктан келиңиздер, жаңылык келгенде ошону баарыбыз колдоп кетебиз. Балким ошол Кыргызстанды тааныта турган бир сонун бир проект болот. Ошондуктан келиңиздер. Менин урматтуу көрөрмандарым, мен сиздерди абдан жакшы көрөм. Эфирдин да убакыты бар экен. Тилекке каршы баарын жеп алган жокмун, анткени көбүрөөк сиздерге сүйлөгүм келди, бирок сөзсүз түрдө азыр камера өчкөндө баарын жеп кетем. Анткени абдан даамдуу экен, ошол ресторанга келиңиздер. Аман болуңуздар. Чын айтсам, дагы эми көп сүйлөп баштадым. Бирок дагы Кудайым буйрса, кийинки мукбанг кыргызчада жолугушабыз, башкача тамактарды сиздер менен чогуу тийебиз. Анда дагы сонун сөздөрдү сүйлөйбүз. Баарыңыздарга ийгилик, мен сиздерди жакшы көрөм. Позитивдүү бололук, бири-бирибизди сыйлайлык, бири-бирибизге бир гана жылуу сөздөрдү айтып жүрө берелик. Мындай негативдер кааласак да каалабасак да боло берет. Ошондуктан өзүбүздүн жашообузду өзүбүздүн колубузга алып, Кыргызстанды гүлдөтөлүк. Мен сиздерди жакшы көрөм. Сиздер менен мен Айдана Дека болдум. Жакшы көрөм.